Бүгін жаңа темабыз сүйлөмдүн эси. Сүйлөмдө ойдун негизин билдирип турган сөз сүйлөмдүн эси деп аталат. Ал ким эмне, кимдер эмнелер, кимиси эмнеси деген суроолорго жооп берет. Эми силер мисал келтиргиле. Сүйлөм түзгүлө. Эмне? Алма. Силер сүйлөм түзгүлө. Эмне? Алма. Бул эмне? Китеп. Мындай деген тапшырма берилген экен. Сөздөн сөз жаратып, сүйлөмдөрдү түзгүлө, сүйлөмдөрдүн ээсин тапкыла дейт балдар. Кана бул жерде рахмат деген сөз берилген экен. Андан сөздөрдү табабыз дагы, ал сөздөргө сүйлөмдөрдү түзөбүз. Мен мындай сөз таптым. Рахат. Ага сүйлөм келтирсем, рахат досторуна ырдап берди. Демек, рахат деген сөзгө сүйлөм түздүм. Эми мунун ээсин табалы. Ким досторуна ырдап берди? Рахат. Демек, бул жерде сүйлөмдүн ээси рахат болот экен. Эми силер дагы ушундай кылып сөз таап, андан сүйлөмдөрдү жазып көргүлө. Эми 4-үнчү көнүгүүдө жаңылмач берилген. Жаңылмачты жаттап, мага айтасыңар. Ким бат айтат экен? 5-инчи көнүгүү үйгө тапшырма. Анда эмесе саламатта калгыла балдар.